Assalamu alaikum урматтуу мусулман боордоштор. Бүгүн сиздер менен акыйка тууралуу сүйлөшөбүз. Жаңы төрөлгөн балага акыйка кылуу кандай түрдө болот жана акыйка эмне? Акыйка бул Аллах Таалага шүгүр кылуу максатында жаңы төрөлгөн баланын атынан жандык союу акыйка деп аталат. Акыйка кылуунун пайдасы жаңы төрөлгөн балага да жана анын ата-энесине да тиет. Акыйка кылынуу менен бала көптөгөн зыяндардан арылып, шайтандын азгырыктарынан амандыкта болот. Ал эми баланын ата-энеси акыйка кылып элге садака бергендиги үчүн ахиретте көптөгөн сооп сыйлыктарга ээ болот. Ал эми бул дүйнөдө баласына элден бата тилек алып, ар түрдүү кырсык балакеттерден алыста болот. Акыйка кылып муктаждарга садака бергендиги себебинен бала ар түрдүү балээлерден алыста, оор сыркоолордон алыста болот. Наристе төрөлгөндө ата-эне ал баланын атынан жандык союп акыйка кылуунун шарияттагы өкүмү сүннөт. Ошондуктан сүннөттү аткаруу максатта ар бир балага калтырбастан акыйка кылуу өтө сооптуу иштерден болуп эсептелинет. Уул балага 2 кой, ал эми кыз балага 1 кой союлат. 2 кой союуга мүмкүнчүлүгү жетпей калса, анда уул бала үчүн деле 1 кой союп койсо жетиштүү болот. Эң башкысы максат кылынган акыйка кылуу ибадат амалы аткарылды. Аллахтын элчиси Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbah anhu yawma sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma." Бала өз акыйкасына байланган. Аны бошотуу үчүн 7-күнү анын атынан жандык союлуп акыйка кылынат. Жана ага ат коюлат 7-күнү. Жана чач алынат. Musnad Ahmad An-Nasa'i. Айша радиаллаху анха риваят кылып айтат: "Амарана Расулуллахи ан нуиққа анил жарията ша'тан ва анил гулами ша'тайн." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям уул бала үчүн 2 кой, кыз бала үчүн 1 кой союп акыйка кылууга бизди буйруду дейт Айша радиаллаху анха. Ибн Маджа. Эгерде бала төрөлгөн кезде ага акыйка кылынбай калып кеткен болсо, анда ал бала чоңойгондо өзүнүн атынан өзү акыйка кылса да жакшы болот. Анас ибн Малик радиаллаху анху риваят кылып айтат: "Акка ан нафсихи ба'дама бу'иса набiyya." Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга пайгамбарлык берилгенден кийин өзүнүн атынан пайгамбарыбыз өзү акыйка кылган дейт. Ас-силсилат ас-сахиха. Хасан аль-Басри рахимахуллах айтат: "Иза лам ю'аққа анка фa'аққа ан нафсик." Эгерде сага акыйка кылынбаган болсо мурда, анда сен өзүңдүн атыңан өзүң акыйка кыл дейт улуу алым. Ас-силсилат ас-сахиха. Акыйка кылуу үчүн жандык союрдо Аллахым бул жандыкты сен үчүн баланчанын уулу баланчанын атынан деп көңүлүнөн ниет кылып, бисмиллахи Аллаху акбар деп муздашы керек. Акыйка кылуу үчүн кой, эчки жана уй, төө сыяктуу жандыктардын бирин союп коюу менен акыйкага аткарса болот. Андан башка жандыктар жарабайт. Кой менен эчки 1 жашка толгон болушу керек. Эгерде кой семиз жана чоң болсо 1 жашка толбосо да жарай берет. Эчки толук 1 жашка толгон болуш керек. Ал эми уй 2 жашка толгон болуш керек. Төө сою турган болсо төө 4 жаштан өткөн болуш керек. Мына ошондо акыйкага жарактуу болуп эсептелинет. Жандыктар эркек же ургачы болуш шарт эмес. Кайсынысын сойсо жарай берет. Эң негизгиси акыйкага аталган жандыктын дене мүчөлөрү бүтүн болуп, оорукчан болбосу шарт. Мүзү сынбалган, кулагынын жарымынан көбү кесилбеген, өзү баса албагай турган оорукчан, ылаңжан, араңжан жандыктарды акыйкага союуга такыр болбойт. Кыскасын айтканда, айт күндөрү курмандык кылуу үчүн кандай жандыктарды союуга жарай турган болсо, татыктуу болгон болсо, дал ошондой жандыкты союу зарыл болуп эсептелинет акыйкага. Акыйкага союлган жандыктын этин садака кылса болот. Же ал этти бышырып тууган урук, кошуна колоңдор менен чечсе болот, конокко чакырып. Же болбосо меймандагандан ашкан эттерди үйгө алып коюп, өз үй бүлөсү менен кийин жесе дагы болот. Кыскасы жандык союш керек эң негизгиси. Акыйка кылуунун убактысы эң мустахаб убактысы 7-күн. Тактап айтканда, наристе төрөлгөн күндүн 7-күнүн союшу эң сооптуу күн болуп эсептелинет. Эгерде 7-күнү соя албай калса, анда 14-күнү сойса да болот. А эгер 14-күнү да соя албай калган болсо, анда 21-күнү, анда да соя албай калган болсо, анда каалаган бир күнү союп койсо жарай берет. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-акыйкату тузбаху ли 7 ав ли 14 ав ли 21." Акыйка кылууга даярдалган жандык 7-күнү
же 14-күнү, же болбосо 21-күнү союлат. As-Sahih al-Jami. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.